Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы дайындалган президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешовду өкүлчүлүктүн аппаратына тааныштырды. Акылбек Жапаров алгач президент Садыр Жапаровдун жетекчилерди бошотуу жана дайындоо боюнча жарлыктарын окуп берди. Садыр Жапаровдун буйругуна ылайык Сабыркул Ашымбаев президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызмат ордунан бошотулган. Сабыркул Ашымбаев Нарын облусун кыйын кырдаалда келип башкарып, президенттин командасынын катарында бир топ жумуштарды аткарууга жетишти. Эми өз жумушун президенттик аппаратта улантат. Нарын кендерге бай аймак. Кара кечеде 850 миллион тонна көмүр кору бар. Мындан сырткары жетим тоо, сандык кендерде турат. Өрөөнгө 32 ГЭС курса болот. Нарынды өндүрүш энергетикалык аймакка айлантуу боюнча мурунку жетекчиликтин демилгелерин жаңы дайындалган жетекчи ишке ашырат деген ишеничтемин, деди Акылбек Жапаров. Мындан сырткары министрлер кабинетинин башчысы өлкөдөгү саясий экономикалык жагдайга токтолуп, жергиликтүү бийликти мамлекеттин саясатын элге туура жеткирүүдө түшүндүрүү иштерин алып барууну белгиледи. Сиздерге, урматтуу коллегалар, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгын тааныштырып коеюн. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчилик алып, Кыргыз Республикасынын президентин Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ашымбаев Сабыркул Абасович башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулсун. Сабыркул Абасовичка ыраазычылык билдиребиз. Эң кыйын убакта Садыр Нуркожоевичтин командасына келип, колунан келишинче, тажрыйбасы жетишинче өзүнүн ай бири менен, өзүнүн акыл эси менен Кыргыз Республикасынын президентине, кабинет министрине кызматын кылып берди.